Ассаламу алейкум ардактуу айымдар жана мырзалар. Биринчи коомдук каналда түнкү шоу Салам Кыргызстан. Саламатсыздарбы агайын туугандар, аталар, апалар. Кайрадан Салам Кыргызстан берүүсү сиздер менен биргеликте. Андыктан сыналгыга жакындап, биз менен бирге болуңуздар. Бардыгыңыздарга жалындуу ысык салам. 100 жолу, 1000 жолу биз сиздер менен учурашкандан эч качан жадабайбыз. Анткени Салам Кыргызстан алга түнкү кеч. Кадырлуу меймандар, айымдар жана мырзалар. Ушул учурда сиздерди көпкө күттүрбөй дароо баштайлы. Эң чоң шоу сиздер үчүн башталды. Ошондуктан кызыктын баары али алдыда. Биз баштадык. Салам Кыргызстан! Бир-эки Гүлжана, бир-эки. Эмне болду? 1-2, 3-4 деп коюш. Жок, 1-2 деп аткан себеби азыркы биздин Салам Кыргызстаныбыздын экинчи сезону, экинчи көрсөтүүсү болуп атабы? Анан экөөбүз болуп атабы? Анан ки мен ойлоп атам азыр мындай. 1-2 дегенде ошондо бүгүн 2 конок келеби же 1 конок келеби деп. Эми аны биринчи мен деле билбейм. Менин өзүмдүн элестетүүм боюнча 1 конок келет. 1 конок. Анда табышмак айтайын сага. Эркекпи же кызбы? Эркекпи же кызбы болгондо эркекке окшогон кыз келет деп койм. Жөнтүрчөй. Анда болсо азыр күтүп алалы дагы. Кел анда ким келер экен? Сага да кызык болуп атабы? Мага кызык болгондагы мындай болуп атат. Мага Салам Кыргызстан экинчи сезону мен үчүн аябай күч, дем берип атат. Негедир элечи? Мага бардыгын эле берип атат, бирок бизде мындай кичине кебете страшныйраак бирөө келсе экен. Ардактуу меймандар, көзүңүздөр көрдүңүздөр, телекөрүүчүлөрүбүз мындай ушул позитивдүү нотада биз кесиптештерибизди токтотуп койбосок азыр бир скандал башталып кетчүдөй болуп атат. Анткени кезектеги чыга турган айым эч кандай эркекке окшогон айым эмес, эң сулуу, татынакай, таланттуу жана легендарлуу Кыз Бурак тобунун солисткасы. Тосуп алыңыздар, Сайкал Садыбакасова. Сайкал, мактадым, бийлеп чыкпайсызбы? Кол жабылар, Сайкал. Келиңиз, сизди роль өтөргө алабы? Салам Кыргызстан кечки шоу, меймандары сизди күтүп турушат. Саламатсыздарбы? Мындай, Куш келипсиң, Сайкал. Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдың. Жолдун тыгындарынан, күндүн ысыгынан кыйналбай бизге аман эсен жетип келишиң менен. Аябай. Куш келипсиз. Привет деп отсаңар айрасың мындай. Көптөн бери тааныш окшойсуздар, Ооба мен мындайыңыз жок эле го негизи. Жок, просто бул Сайкал чыгармачылыктагы бизге окшогон кыздар да, ошон үчүн өзүбүздө даңкылдаган тарс жүргөн. Сайкал, аман эсен келип алдың. Эмне келип алдың? Оштон атайын келип алдым. Нияктан келдиңби? Куш келипсиздер. Анда Сайкалга бир кол чаап коюп түнкү шоу программасын ашып атайын ушул биздин берүүбүзгө келген Сайкалга эң алгач ыраазычылык билдиребиз. Жана ден соолугуңуз кандай, Сайкал? Баары жакшы. Баары жакшыбы? Тынчсыз? Жакшы, бар ден соолук жакшы болсун, ооруба. Анда чыгармачылыгың жөнүндө эми элге жар сала бер. Кой турам, дем алсын. Кандай, эмне? Анткени сенин биздин кыргыз элибиз чыдамсыздык менен биздин татынакай Сайкал кызыбыз чыгармачылыкта эмне деген бийиктиктерди, ийгиликтерди жаратып атат экен деп атат. Чыгармачылыгымда жаңылыктар көп, албетте. Азыр Кыз Бурак тобуна 5 клип тартатабыз, андан сырткары өзүмө жеке 4 клип тартатабыз. Быйыл Кудай буйруса менин биринчи жеке концертимди берели деп турабыз. Күз айларында аябай даярдык болуп атат. Тыным жок, катуу болуп атат. 9 клип тартып атышыптыр. 9 кызга 9 убакта, бир убакта тартып атасыңарбы? Жок. Азыр 3 клипти бүтүп калдык, жеке өзүмдүкүн. Кыз Бурак тобунан 1 клип бүттү, буйруса артынан уланып кете берет деген. Сизге бир суроо, деги эле биз көрөбүз мындай. Же болбосо топ болот, же болбосо проект соло болот, солист болот, мындай жалгыз өзү болот. Сизде жалгыз өзүңүз дагы чыгасыз, Сайкал болуп чыгасыз, Кыз Буракта болуп чыгасыз. Эмнеге бир жактан да болгон кандай болуп калат? Негизи мен кичинекей мезгил мен 13 жашымда чыккам, биринчи ырым менен. Ошол мезгилде Кайсы ырыңыз эле? Эстейжер деген ырым менен. Бардыгы жалган туура деген. Ошондо 13-тө өлөң. Ооба, 13-тө. Азыр канчадасың? Азыр 24-тө. Башында эле мен жеке чыкканыма байланыштуу. Анан Кыз Бурак
кыз бурак эми менин жашоом, мен кичинекей мезгил менен кыз бурактын ырлары менен чоңойгом, кыз бурактын ырлары менен төрөлгөм. Албетте улантып кетиш керек болду. Анан жеке дагы алып кетейин дедим өзүм чыгармачылыгымды, группада дагы. Үй бүлөлүк шоу бизнес десек жаңылышпайбыз, Азыр мен билишимче кыз бурак тобунун көркөм жетекчиси сизсиз, директор дагы сизсиз. Аткаруучу директор. Аткаруучу директор Гүлшайра эжекебиз. Анан кийин сиз ошо баардыр кызга 40 үйдөн тыюу деп коет го. Биздин мынакей Гүлшайра эжекебиз кыз бурактын канча 35 жылдан ашып кетти, 40 жыл болуп калды. 40 жылда деген канча деген кыздарды ушундай сонун тарбиялап, армиядагыдай кармап келген, кызга 40 үйдөн тыюу, бир гана сахна үстүндө иштегенди үйрөтпөстөн тамак жасаганды дагы, тарбияны дагы берген. Сиз дагы ошондой Гүлшайра эжедей тарбиялайсызбы кыздарды? Албетте кыздар көбүнчө Бишкекте окушат, Бишкекте турабыз. Кыздарым өздөрү билип эле тамакты аябай таттуу жасап, өздөрү эле баарыны кылышат. Анан билбеген нерселерин мен туура жеткирүүгө чогуу турасыңар. Ооба. Бул эми ошондо армия болуп атабы? Кыздардын армиясы. Мен да барсам болобу ошо армияга? Боло берет. Байкап көрсөм, мындай кыздар жакшы жашайт, тамак жасайт экен, кыздар эчтеке өзү билип кыла экен. Сайкал эчтеке кылбай эле. Өзү билип кыздар кылбаса, сайкал тарбиялап коет алар, тыкылдатып коет. Мен деле кылам, ал жакта дежурство болот бизде. Мен мисалы, мен воскресенье кылып калышым мүмкүн, суббота, бош убагымда кыздарга тамак жасап берем. Эмне тамак жасайсыз? Лагман, аш, манты, баарын эле жасайбыз. Мага апам кичинекей мезгил менен эле баарын үйрөтүп келген. Эжелеримден да үйрөнгөм. Азыр да билбегендерин, кыздардын билбегендери болсо. Камыр жайганды билесиңби, камыр? Билем да, албетте. Турмак менен кантип тешип үйбөйсүң? Эжекелеримден сурап аткам, мындайчы, тамак жасаган өзү көп убакыт алат, манты көп убакыт алат, лагман көп убакыт алат, аш көп убакыт алат. Чыгармачылыкка убакытты качан табасыңар? Тамак жасап эле отура бересиңер. Мен айтып атпаймынбы, воскресенье күндөрү кылам, бош убакытта. Воскресенье той жокпу? Той болуп калса мен эртең менен кылам да. Күндүз тамак жейсиңер. Жок, эми түштө кылып кетем. Сайкал байкашыма караганда тамак жөнүндө кыйналып кетти Сайкал. Башка суроо сурайлы. Байкашыма караганда кызарып да кетип апаттап коеюнбу? Аябай арыктап кетсиң. Же диета кармап атасыңбы, же клубтарга барып атасыңбы? Жок, лагман, аш жеп, плов жеп арыктап. Аябай арыктап кеттиң, былтыркы салыштырмалуу. Ооба, дагы арыкташ керек. Дагы арыкташ керек. Диета кармадым, диета кармап жүрөм. Ар дайым багы жейт десе эле жаба албай, монтелчи андай өзүн саат менен азыздан жеп. Эртең менен лагман, түштө манты, кечте аш. Сайкал, деги эле кыздар башкача жандык болосуздар да, деги туурабы? Эжекелерим деле түшүнүшөр, айымдарга деле бир аз эми башкача болот. Ушунча жылдан бери жандык эмес. Амне жансызбы? Жок, жандык эмес, мындай башкача бир инсан болосуңар деп айтсаң. Жандык деп. Башкача бир киши болосуңар. Ал эми ошо сизге суроо, ушунча жылдан бери айымдардын тобун кармап жүрүш, алардын ар биринин өзүнүн ою бар, ар биринин өзүнүн жана башында таракандары бар, ар биринин өзүнүн бир проблемасы бар. Ошончо мындай кантип жүрөсүңөр, я? Ушинтип мен апам даярдайт. Ар дайым билбегенимди мен барып апаман сурайм. Ар дайым мени апам колдоп келет. Албетте ушунча жылдан бери апам кыздарды тарбиялап, өстүрүп, чоң сахнага чыгарып, популярдуу кылып, көп эле эжелерибиз бар. Мисалы, албетте ошол апамдын жолуну мен улап кетейин дедим. Эми Кудай буйруса, бир аз болсо дагы апама окшош болсом,
характеримен, бүт кылган иштеримен дагы мен жакшы инсан болот элем. Эң оригиналдуу жооп болду. Аябай кыйналып атып Эгерде ушундай назик кыз, ушундай сүйлөгөнүңүз дагы, күлгөнүңүз дагы бүт сонун назик анан кыздарды кантип башкарасыз, ушинтип урушасызбы? Жок, мен уккам. Жок. Сайкал группада аябай тартиптүү катуу кармайт. Эгерде четтен чыгып аткан, шектен, рамкадан чыгып кеткен кыздар болсо, айтат, дейт, болбосо чабат деп уккам. Калппы, чынбы? Жок, мен чаппайм. Чап, эде, одара. Кейет, Одара. Жок, мен чаппайм. Аңтар үйөттү өйспү. Прагипке чабып үйөткөн. Аябай каты кармайт кыздарды, тартипти каты. Мисалы үчүн биз ситуация болду, биз кыз быракпыз. Бир чоң проблема кылдык. Аябай, короче, катуу сен бизге кызуун келип аткан кез уруш бизди. Ачуун келип калды. Жок, урушпайм, мен туура жеткирем. Мен туура түшүндүрөм, мен сөз менен туура түшүндүрөм. Кана түшүндүрчү кана биз вообще. Арматура менен жеткире коюм деп. Биз үчөөбүз сага айтпай түндө көчөгө чыгып кетип калдык. Таңга маал келдик. Жана силердин эмеңерден Качып кирип жаткан атабыз, сен Фабрика алдыбыздан чыктың. Турабыз. Эмне кылганыңар бул? Эмне сиз биздин апаңыз билеңиз. Эмне биздин паспортубуз бар, эмне барып келип Кыз бырака келдиңерби? Кыз бырака. Кетесиң. Мындай кыла турган болсоңор, эшик ачык. Анда экинчи альпеш кире берели үйгө. Ооба. Айылга баргам деп кеттиңизби? Мен сага бир жакшы суроону эстеп кеттим. Бир кайсы передача экенин билбейм, сизди бир розыгрыш кылышкан да. Бир алтынды урдуп алды деп, алтынды реклама кылып атып, ошондо кандай жаман абалда болбок, сен эмес, мен өзүм деле жаман абалда болдум да, мындай урдабаган кишини уру десе жаман болосуң го. Бирок мындай жашоодо биз кичинекей кезибизде, мен мисалы кичинекей кезимде эсимде таап алган акчаны бирөөдөн 25 рубль деген ал чоң акча болчу да, аны таап алып туруп ата-энеме алып барып бербей чөнтөгүмө катып салып алгам да, ошон үчүн таяк жегем. Колумду мындай болуп туруп чыпылдаган чубук менен чабып, анан бир сасык сабын алып келип туруп, колду жуу деп тамак жерде жууп жесең эле, могу сасык сабын экен десе, уурулардын колу ушинтип сасыйт деп мен аябай ушундай чүнчүтүп, ошодон кийин вообще урдабай калгам да. Сиздин травмаңыз ошондо болгон экен да. Катуу травма болгон. Ошодон баштап травма. Сен деле урдай, кичинекейлердин баары эле урдайт да. Сен урдап көрдүң беле өзүң? Кичинекей кезиңде эмне урдап көрдүң? Кичинекей кезибизде баарыбыз эле мисалы бир нерсе Кичинекейсе баарыбыз урду. Кичинекей кезимде мен эсимде. Кичинекей кезимде эң биринчи Porsche Cayenne урдагам деп. Эми мамамдын столунун үстүндө 30 сом турган экен. Аны мен шоколад жегим келет да, баягы эле Snickers. Аны алып айтпай тигинден алып жаман оюм жок да, мен ур эмесмин да, баягы эле шкафыма салып коюпмун. Аны мамам болсо атаң текшерип коюп кеткен экен меничи. Мен алып атпайм анча. Аны келип сурабай эле монтип караса эле тинтип турат анан. Сайкал, буну эмне кылдың деле? Жөн эле тияктан бирөө урдап койбосун деп бияка салып койдум да. Ошол эсимде, бирок мондай эме болгон эмес. Аддышуурлук кылган эмес. Жок, аддышуурлук кыла элек. Бир аддышуурлук айтып бербейсиңдер. Бирок ошондо эле мындай тапкыч болгон экенсиз, Сайкал, Азамат уур эмес экенсиң негизи. Бирок чыгармачылыктан алыстайлы, качан турмушка чыгайын деген ойлор бар. Кандай жуучулар келип атабы, Гүлшайыр эженин эшигин такылдатып күндө бизде Ошто соочу деп коет го. Соочулар келип кетишет атабы? Албетте, ар бир айымга келет, кыз балага келет. Келип жүрүшөт. Анан келип кетип атышат. Иши кылып келип кетип атышыптыр. Келишип атат, кетишип атат, анан келишет. Апам турмушка чыгасыңбы деп эле айтат. Анан мен эгерде мен жактырбасам, апам мени кыстап бербейт. Мен албетте мен жашайм да, турмушту мен куруп мен жашайм. Өзүң балам билесиң, өзүң деле кичинекей эмес, чоңоюп эле калдың. Өзүңө мындай татыктуу, өзүң татыктуу көргөн жигитке турмушка чык деп айтат ар дайым элечи. Бирок татыктуу жок болот атабы? Татыктуу жок эмес, жакшы жигиттер көп. Көп болуп тандай албай атат окшойт. Ооба, тандай албай. Тандай албай атасың, ошого бир кыстырмай суроо.
Кыргызда бир жакшы сөз бар, тандаган таска жолугат деген. Ошодон коркпойсуңбу? Эми Кудайдын буйругу менен турмушка чыгам деп ойлойм. Эгерде сен аябай бир жигитти жакшы көрдүң, ал сени жакшы көрдү, кыялыңар баарысы төп келишти, бирок анын бир шарты биз айылга жашайбыз. Шаарда жашабайбыз. Айылда уйсайсың, нан жабасың деди. Не кылдың ошондо кам? Кеттим да. Айылга дагы кете бересиң. Кыз бурактагы баары ырдар таштайсың. Жок, эми айылда кызмат кылып коюп, айылда тамада болуп кетет го. Көбүнчө айымдардан эми өзүңүз эле билесиз да. Кызматты кылып, жаным кетикпи шаарга дейт. Жакта тойлор калып атат. Барекелде, тойлор чакырып турса, концерттер болуп турса, жолдошуң деле сени түшүнсө, эч качан тоскоолдук кылбайт экен. Барекелде, бактылуу болуп азыр доказательство болду эми. Акырын дейт, жаным кетти деп тур. Эми акыры башы эскерди эркектер. Ошондо постепенно баш ийип бересиңер. Ошон үчүн кыйналбай эле башын деле башыңарды ийип кое бергиле. Дагы бир суроо, эгерде айылга барып, уйса, нан жап, тамак жаса, кир жуу, дагы бир чөп чап десе, ушул жумуштарды жасай алат белең? Жасайм. Баарысын эле. Неден мен кичинекей мезгилимден апам ар дайым эле каникулда айылга алып барып койчу. Үйрөнчүм, тайнен баардык нерселер үйрөтчү. Барекелде, андыктан кыргыз жигиттер чамдаңыздар. Сайкалдын колунан баардык жумуш келет экен, айылга барып жашаганга да даяр экен. Андыктан Сайкалдын тоюнда жолугушалы. Кеттик мындан ары. Мен карап көрсөм, сиз Сайкалды бир аз көрө албайт окшойсуз, Сайкалды сөзсүз бир айылдык боло алыш керекпи? Шаардыкка тийише болбойбу? Койчуйм, шаардыкка караганда өзүнүн айылдык эле татынакай. Анда эмесе туугандар, ушул учурда биздин региондордо турган мырзалар, чамдаңыздар, аттаңыздар, атты чапкылаган бойдон бишке келсеңиздер, Жаш бульварынан балким адресин айтып койсоң. Кетерден Сайкал кетелекке чейин жетишип калышыңыздар мүмкүн. Сайкал, анда биздин деги эле ушул долбоорубуздун салтыбыз бар. Бул салтты сиз деле жакшы көрөсүз, сүрөткө түшөбүз. Селфи кылып. Макулсузбу? Кеттик. Жака түшөбүзбү же жака туруп эле түшөлү? Кааласаңыз туруп түшөлү. Ортого отуруп алсаңыз болот, келиңиз. Биздин теле көрүүчүлөрүбүз кол чаап койсо жакшыраак болот. Жок, көрүүчүлөр эмес, теле көрүүчүлөр дедим. Ал эми теле көрүүчүлөр, айымдар жана мырзалар, сиздер да Инстаграмдан өзүңүздөрдүн баракчаңыздарды бүттүн Кыргызстан көрсүн деп ойлоп атсаңыздар, анда бизге жөнөтсөңүздөр болот. Салам Кыргызстандан оригиналдуу видео кайрылууларды көргөзмөкчүбүз. Салам Кыргызстан хэштеги менен жүктөсөңүздөр болот. Жана албетте эле бизге оригиналдуу сүрөт жөнөтүңүздөр, Дарайбыз. Дарайсыздарбы? Анда мен дагы даярмын. Кол чаалар, жылдыздуу селфи. Сайкал, бираз мында алсаң, мурут көрүнүп атат. Тамаша. Жаңы эле селфи кылдык, сүрөткө түштүк. Эми илгерки биздин сулуулар кандай селфи кылчу, ошону эксперимент катары чогуу текшермекчибиз. Байыркы селфи. Мына, бул жакта күзгү. Бул жерге сиз өзүңүздү карап, өзүңүздүн сүрөтүңүздү тартышыңыз керек. Түшүнүктүү элеби? Түрдүү карандаштар, түстүү. Мен кантип тартам? Карап эле тарта бересиз. Карап Күнү карап эле тарта бересиз. Эч толкунданбаңыз, Сайкал, тартасыз, бирок жөн эле тарткан жеңил болуп калат, сиз ырдагыча тартасыз. Ырдаш кыйынчылык жаратпайт, Кол чаалар, Сайкал Садыбакасова. Оюнубузду баштамакчыбыз. Кандай тартар экен, Көрөбүз да. Телефон менен тарткан башка, мындай тарткан башка да гана көрөбүз. Даяр болсоңуздар, кол чаап койсоңуздар болот. Келиңиздер. Сайкал ырдап жана сүрөт тартат. Мана. Кайсыларды доктор? Бардыгы жалган тура бул дүйнөдө. Ошондо кичинекей кезимден тартып салсамчы. Боло берет. Бүгүн азыр болбойт алга. Укпаңыз бол, жаңыздагы айымдарга болушуп кетти. Бардыгы жалган тура бул дүйнөдө. Зый. Турмушта да, сүйүүдө да, үй бүлөдө. Мен болусо жалындап күйүп түрмүн. Карам туруңуз. Ишенip, манын сүйүндү.
сүйүптүрмүн. Окшошуп келатат. Ооба. А мен болсо жалындап күйүптүрмүн. Ишенип, 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 өзүңдү. Сайкал алды кашпы же Мазданын логотип болуп калдыбы? Каш эле. Алыстан жакшы көрмөйм. Мейли шылдың кылсаң дагы. Жактырбай терс бурулуп кетсең дагы. Негизи жашынакай тартат экен. Унутпачы ал кездерди эстей жүргүн. Сону болот. Бул эрде сени сүйгөн сайкал тартты. Десең. Унутпачы ал кездерди эстей жүргүн. Байыркы селфи, илгерки, эски. Бул эрде сени сүйгөн быйкын жазды. Баракелде. Бир өрдө бүтүргүчө эле сайкалыбыз тартып бүтүп калдым. Акыркысына оозду окшоштуруп койсоңуз. Ооз окшошту, сонун эле ол ооз турат, оймоктой болгон оозтору. Эми бериңиз, эч кимге көргөзбөңүз. Могул жерге автографыңызды коюп берсеңиз. Эми эч кимге көргөзбөй туруңуз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, даяр болуңуздар. Мындай өзгөчө сайкалдын фанаттары бар болсо, анчалык деле көп нерсени күтөрбөңүздөр, мындай даярдап коеюн силерди. Оригинал сайкал. Селфи сайкал. Жок, жакшы. Бетиңиздеги четтеги эмне бул? Ал ямочка. Аны өзүңүз түшүндүрүп өтүңүз. Бул менин ямочкам. Бул мен окшошпой калган мурдум. Окшошпой калган мурдумуз. Манка мурду. Ооба. Анан биякта деген көздөрүм бирөөс кичинекей, бирөөс чоң. Ал окшошту. Өзү негизи эле көз бири-бирисине окшошпойт, бирөөсү чоң, бирөөсү кичине болот. Аны туура эле тарттың. Анан өзүм бир аз чоңураак тартып койдум, өзү негизи кичинекей. Эмеге каш лакталганбы? Кашпы, боелгон. Боелгонбу? Татуаж. Анан могу чачтарда. Эмнеге чачы аз түшүп атат окшойт? Жок, мен аны могу тарталган жоксуз, тарталган жок. Анын баары тамаша, бул эксперимент болду. Байыркы селфи Сайкал Садыбакасова. Кол чабуулар. Чоң рахмат, аябай талантыңыз өзгөчө дагы сүрөткө дагы бар экен. Биз бул сүрөттү сөзсүз түрдө Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын музейине сактап коймокчубуз. Чоң рахмат дагы бир жолу Сайкал сага. Эми бул баягы кыргызда айтылгандай куттуу үйдөн куру чыкпайт дейт. Биз сага даярдалган Салам Кыргызстан берүүсүнүн башкы демөөртүүсү Шоро компаниясынын сонун продукциялары менен сени тартуулап сага белекке бермекчибиз. Албетте биздин Шоро байкебизди чакырып алсак кайке. Кол чабуулар менен тосолуңуздар. Шоро байке жаш кезден баштап көргөн мына ушул байке жеке өзү алып келип белеңине карап жаткан кези. Мынакей Сайкал, бул да шорону ичсең, ушундай эле таланттуу, жаш, сулуу, күчтүү болосуң. Ар дайым шорону ичип жүр. Жайында суусундукту жакшы кандырат. Жана Шоро байке сени үйүңө чейин мотоцикл менен жеткизип коет. Бул Салам Кыргызстан, Сайкал Садыбакасова. Келиңиз. Эркин микрофон. Албетте, биринчиден Салам Кыргызстан теледолбооруна чоң ыраазычылык билдирем. Силерге чоң рахмат. Шоро компаниясына чоң рахмат. Буюрса, кыздарыма алып барам. Мишелеге да оститип коебуз. Албетте. Ар дайым кыргыз элим бар болуңуздар, аман болуңуздар. Рамазан айыңыздар кут болсун, орозоңуздар кабыл болсун. Ар дайым Кыргызстаныбызда токчулук, молчулук, ар дайым жакшылыктар болуп жүрсүн. Жана Шоро болсун деп коем. Жана Шоро болсун. Барекелде. Рахмат Сайкал сага дагы. Биздин куттуу студиябызды көрүп алдыңыз. Келип туруңуз, ар дайым эшик сиз үчүн ачык. Эшик деле жок, кире берсеңиз болот. Биздин Шоро байкебиз сизди Анда кол чабуулар менен узатып алалы. Бул Сайкал Садыбакасова болуп кетти. Салам Кыргызстан, биринчи коомдук канал. Чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө Сайкал, аман эсен жетип алыңыз. Шоро байке, тийишпеңиз Сайкал. Макул. Биз көптөн күткөн учур көз алдыбызда. Кыялыбызга таасирленип, асыл ойдон адал ишке кадам таштайбыз. Чексиз ааламдын күчүн сезип, толкунданабыз.
Биз бирге болсок, ийгиликке сөзсүз жетебиз. Жүрөгүбүз менен жан тартабыз. Ушул мүнөт үчүн жашагыбыз келет. Легенда өмүрдүн башаты. Менин торгоюм сук. Ай, Гүлжан, отурчу. Ашык болдум жалындабай калпы болсоң бойу. Отурчу. Турчу. Мен эстеп элеп атам, көз тийди окшойт. Ай, Кудай, койчу тур мен уйкудан калып. Сага кимдин көзү тийме келет, тур. Бүгүн билесиңби ким конокко келет? Билем, азыр ырдап атканың анан. Сенсиң менин торгоюм деп Кыргызстанга жар салып, Кыргыздын баарысынын жүрөгүн торгоюм менен багындырып аткан биздин татынакай иничегибиз. Өзү чабалекейге эле окшош, торгоюм деп ырдап аткан, Нурматпы? Нурмат Садыров деген жигитибиз тосолат экен. Ошон үчүн кичине шаңдуураак, жандуураак отурбайлы. Ырдап турам. Урматтуу туугандар, мына биздин кесиптештерибиз айткандай эле түнкү шоу программабыздын жылдыздуу коногу Кыргыздын сулуу айымына өзгөчө суктанып ыр тартуулаган Нурмат Садыров. Тосуп алыңыздар. Алейкум ассалам. Болшалар, Нурмат. Ассалам алейкум. Келиңиз, төргө өтүңүз, каатаңыз сәл таштасаң болот. Кандайсың торгой? Саламатсыздар, кандайсыздар? Саламатчылык. Колуңуздарды кармап коеюнчу. Сиздерди телевизордон эле көрөм. Рахмат. Мен өттү көрдүгөр. Келгенде эле торгой деп наезд менен баштасаңыз өтө коркуп кетпедиби? Жок, эми торгой деген жакшы. Жакшысыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Рахмат. Өзүңүз Жакшы келип алдыңыз. ооба. Баары жакшы, иштериңиз, Бардыгы ден сон. соолуктар. Мен негизи бир кызыктуу окуя менен көп деле убакыт өткөн жок. Караңгыда калып кеттим. Бир жумуш болуп, аябай чарчап келетсам, түн бир маалда Нурмат мындай жаңырай болгондой басып жатат караңгыда. Караңгыда чын шаарда. Жалгыз эле экен. Басып баратат анан. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Биякта жайсың? Жок, биякта жумуштар менен жүргөм. Эмне кылып жүрөсүң? Ыр жазып жүрөм дейт. Анан мен таң калтырган нерсе, эмне кылып жүрөсүң десе, үйдө кечке алаксы берип, мына караңгыда чыгып жазайын дейт. Караңгыда жаздың беле? Караңгыда жазып ойлонуп жүргөн экен. Негизи чында. Айтып кетсеңиз ошондо. Айтып коеюн. Анан ошондой да учурлар болуп калат. Кечинде күн менен түн алмашып калганда, түндө студияга тойлор бүткөндөн кийин 12ден кийин барып студияда 3-4 чейин студияда аранжировкаларын жасасак, 3-4төн кийин 5те үйгө оралып деле 6-7ге чейин уктабай калган күндөр болот да. Анан ошондой убакта түнкү саат 2-3терде эшикте таза абада чыгып ойлонгончо өзүмдүн калеме тандыгырлар ошондо жазам. Анан бир ошодон кийин эле мен дөңгөлөктөрүм эмелерин болторун урдап кетти. Нурматтан көрдүм, бирок мырчы андай кылбайт деп Кийин эле. Ошо күн эртеси эле жок болду. Эртеси эле. Анда ошо дөңгөлөк жөнүндө ыр жазып атсаң керек, Мынакей акыркы убактарда сенин мынакей азыр Назира эжекем айткандай эле торгоюм деген ырың менен азыр бардык жерде ушундай укмуш бийиктиктерди багындырып атасың. Буюрса, ылайым ишиңе ийгилик болсун. Рахмат. Ушул торгоюмду ырда деп же ким жак тараптан сунуш болду? Же ушул өзүңүн эле жүрөгүңөн ушул ырды ырдайын деп чыктыңбы, чечтиңби? Негизи чыгармачылыкта ар түрдүү, ар тараптуу репертуарларым бар, ырларым. Анан өзүмдүн ушул ыр жунумдун арасында биринчи жолу эски ырды ырдаганым. Анткени буга чейин торгоюмду, торгоюмду. Эски ырларды ырдасам деп ойлончум көп эле. Бирок ошону элге канаттана тургандай кылып, элге жага тургандай кылып аткара аламбы деп коркчум. Анан ушул ыр багыма ушул ыр туш келген экен. Анан бул ырды чын айтсам өзүм ушул ырдагым келди. Шаңдуу кылып ырдагым келди. Анан Кудайга шүгүр, эң башкысы эл көрсөткүч. Мен сөйгөнүм пайда жок. Анан торгоюм деген ырдан кийин эң башкысы элге ишенип калдым. Мен эч кандай кыйраткан байдын баласы эмесмин. Же болбосо мондай өзүм иштейм, өзүм продюсер. Нурмат. Ошол сыяктуу эле элге жакса эң башкысы. Продюсер жок сизде. Өзүңүз көзүңүз продюсер болуп жүрөсүз. Анан элге жаккан ыр болсо ушундай эл өзү эле колдоп көтөрмөлөп коет экен. Элге ыраазымын. Ушу элге жакканын айынан сиздердин куттуу студияңыздарга дагы келип атам. Куш келипсиз дагы бир жолу. Нурмат, мен сени тааныганыма канча көп жыл болуп кетти да. Сен борончу байкелер чыкканда эле динозавр менен теңсиң деп койсуң. Динозавр менен точно теңсиң да.
көп жылдан бери, канча жылдан бери эмгектенип келатып, канча деген аракетти кылып атып, эми мурда деле таанып аз пас билчи, бирок ушу торгоюм сага ушундай сонун ийгилик алып келди да. Ошо анан биздин кээ бир жаштарыбыз, сен деле жашсың да, жаштардар, жаш кезиңде баштагансың. Анан жылдыз оорусу менен ооруй турган убакыт келди, ооруп атасың азыр. Келди деп коесуз. Чөтө мында кызыл кийип калганга караганда ооруп атасыңбы? Негизи мурда башкача эле кийинчи кичине ырың чыга баштаганда эле башкача кийимдерди кийип калдым деп коесуз. Жок, башыңдагы эле бир эме, кастрюль кийип алчу. Шляпа кийип. Шляпа экен. Мен кастрюль эле окушум. Назира эжекесин сурооңа жооп берип койсоң, жылдыз оорусу менен. Жылдыз оорусу менен деле оорубайм деле. Канчалык улуу, канчалык бийик болсоң кичи болду деген сөз бар го. Канчалык ийгиликке жетишкен сайын, наоборот, тааныш менен, бир тууган менен, ар бир адам менен мурдагыдан дагы жылуу мамиледе учурашып, жылуу мамиле кылам. Анткени бул сен чыгармачылык адамсың, бул жеке сахнада гана эмес, жашоодо дагы бул чыгармачылыгың 3 жакшы сапат керек. Аракет, талант, сөз түрдө адамгерчилик деген сапат. Бул сапатты мен дайыма алып жүрөм, эч убакта оорубайм. Сөзүңүзгө кошулам дегеле. Барекелде. Жана айтып кетет го, сөз түрдө адамдын эң чоң деңгээлине жеткени адамдын бул кичпейилдигинде деп. Айттыңыз, аябай кичпейилдик болгон аракет кылам деп. Мисалы үчүн той болуп атат, же болбосо бир концерт болуп атат, көп кишилердин жанында турасыз, анан бирөө келип, "Ай, жигит, кел, мүмкүн болсо телефон тартып койчу" деп сүрөткө сизге телефон берип өз туугандар менен туруп калган учурлар болобу? Андай учурлар болгон, чын айтсам. Реакциялар кандай? Эми андай учурлар, Анда торгоюм боло эле көрсөтөт. Мен деле көбү жүзүмөн караганда биринчи ырыман көбүрөөк таанышат. Кээ бир жерге барганда ушундай көп учурлар болгон. Биринчи ушундай сүрөткө тартып сыяктуу эле. Анан мен качан ырдагандан кийин бул ырды сен ырдайсыңбы деп. Эми кел чогулчу эле деп. Эми сен сатпай эле кой деп. Андай учурлар көп эле болгон. Анан мен негизи эле сүйүнчү айтып коеюнчу, жакында эле арабалы болдуң, автоунаа сатып алды, Lexus деген. Жок, мурда деле бар болчу, азыр уже торгоюмдан кийин Lexus билип калды да. Ошо Lexus'ту ушу тойлордо иштеп, торгоюмда азыр сени көп эле тойго чакырып, Россияда мекендештерге чакырып, башка жака чакырып көп барып атасың да, биз дагы Instagramдан көрүп калып атабыз. Ошол Lexus ошо акчага алдыңбы же карыз калдыңбы? же рассрочка алдың? Негизи нормал башынан айтып коеюн, жооп бересиз, бирок кыздарга биздин кесиптештер ушундай элдин акчасын эсептеген жакшы көп болду, жооп бере берсеңиз. Бирок чын айтсам, эң башкысы ушул ырым менен эле алдым, маңдай терим менен эле алдым. Буга чейин деле ушул жалаң ушул чыгармачылык менен эле, мурда кафеде маршрутка менен эле жүрчүм. Анан кийин кичине акчам көп такси менен жүрдүм. Анан кийин дагы машина алдым. Анан азыр торгоюмдун ийгилиги менен ошол машина алыпсыз, кыргыз байыса аял алат дейт. Качан аял аласыз? Байып калыпсыз. Азырынча машина алып алдым, эми аял алам деп коем. Аял ала турган акчага машина алып алдым деп коем. Аял алайын дедим да, машина алып алдым, эми. Биздин торгоюм деген ыргыздын артынан эле сразу дагы бир ушундай бир жакшы хитр жаратсаңыз, аны менен аял аласыз. Биз кечке жана торгоюм деп сөз табыз да. Гүлжан эжекем жанадан биз сонун эме айтты бизге. Идея берди да. Сиздин ошол ырыңызды бир куплет менен, бирок торгоюм деген сөздүн ордуна алмаштырып коесуз. Ооба. Башка. Торгойдон башка эмне, акку же карга. Жөн эле Гүлжайнам деп койбойсуңбу ошол жерде? Жок, Гүлжайнам койчу, болбой. Анда Гүлжайнам деп коелу, болот. Торгоюм ордуна. Менин Гүлжайнам. Сенсиң менин Гүлжайнам, суук көздөн коргоюн, ысыгыңа жылытчы да суугуңа тоңбоюн. Назираны деле кошпочу. Сенсиң менин Назирама, солбоюн, ысыгыңа жылытчы да суугуңа тоңбоюн, ысыгыңа жылытчы суугуңа тоңбоюн. Сенсиң менин Назирам, күндө түндө ойлойн, ишенип кой сөзүмө, калпы болсоң оңбоюн. Сенсиң менин Гүлжайнам, суук адашып калдым. Браво, баракелде, баракелде. Өзү торгой деген кандай болот? Мындай сүрөттөп бере аласың? Иә. Сүрөттөп бере аласың? Торгой деген бул чымчык. Канаты бар. Канаты бар, кадимдей эле. Кичинекей чымчык да. Жок, эми ошону сүрөттөп бербейсиңби?
Мендей бирок чымчыктап. Мына бул стакандай. Кичинекей чымчык. Анан бул чыгарманы дагы ошол мен быйыл ошол жемиштүү жылдардан болду. Алгачкы жеке концертимди бердим. Ошондо концертиме мен өзүм күтүлбөгөн жерден эле ушул Талас шаарынан атайын ошол Торгоюмдун авторунун жубайы келиптир, апа. Кичинекей апа, Торгойго окшогон апа экен өзү да. Анан ал апаны болсо ошол Рыскулбек Турсуналиев деген агабыз жолдошу арнап Торгоюмду эркелетишкен да. Эмес, өзү автор жок, келинчеги келди. Жакшы. Ошол байкебиз ошо көзү тирүү кезинде апабызды болсо Торгоюмду эркелетишкен. Анда ошо байкенин дагы башка чыгармаларын аткарып көрбөйсүңбү? Аягында мындай улап кеткен Торгоюм. Мүмкүн ошо Торгоюмго окшош дагы жакшы ырлары бар. Аны буйрса эң башкысы ошол агаларыбыз, ошол эжекелерибиз келип, бир туугандар келип мага ыраазычылыгын билдирип кетти. Анан бул ырды чын айтсам башында сөз обун элдики деп чыгаргам. Өзүм дагы издегенде авторлору такталган эмес болчу экен да. Анан кийин ошол мен ырдагандан кийин авторлор такталды. Сен автор Нурбат Садыров деп жаза бербейт белең? Бар экен. Наоборот, мен аркылуу ошол авторлор дагы айтылып атканда мен дагы кубанычтамын. Сен аркылуу гана ошонун авторлору чыкты да, болбосо сага чейин деле биздин чыгармачылыктагы эжелерибиз, сиңдилерибиз ырдап эле жүргөн, бирок сен Гүлзат драматург биздин Гүлзат эжекебиз сиңир алган эмес. Сен сиңирдиң, ийгилик сеники, баракелде. Мындан кийин хуш келипсиң эми. Мындан кийин дагы ушундай бир шаңдуу ыр чыгарайын атасыңбы же, жана мен сүйгөн менен пайда жок дегендей, мындай кайсы ыр сага көбүрөөк ийгилик алып кеткен? Шаңдуубу же мындай аябай жай ырларбы? Мен ырларды чын айтсам, бул ырым тойго, бул ырым медлеп билегенге, сахнага деп бөлүп жазбайм. Ар бир ырымды жазганда эң башкысы элдин, ар бир адамдын ар кандай моментте ыр уккузу келет. Ошон үчүн эң башкысы элге жаксын деп эле жазам. Торгоюмду деле ошондой тойго деп жазган эмесмин. Баягы ушундай жагымдуу болсун деген. Торгойду кечке эле башында Торгойдо эле Торгой жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Негизи эркектердин мурда бир кыска жеңдүү көйнөк, бир узун болчу да. Анан бир спортивный шым, бир джинсы шым, анан бир классика шым болот эле. Артисттердики мындай сахнага чыккан сайын улам башка алмаштырып туруш керек да. Сиздин канча костюм шымыңыз бар? Кыздардыкынан көп болуш керек, Меники чын айтсам, ар бир ырга, клипке мурдагылардан калып калып экен. Анан эми бир эгер азыр бир эле кийимди мурдагы клиптеримде да кийип жүрө берген болсом, азыр айтмакчы, мурдагы клипимде да көрдүм эле, мындан башка кийим жокпу деп айтмакчы да. Ошон үчүн ар бир ырга клип тарттырардын алдында, же болбосо ар бир сахнага, бир чоң концерттерге ушундай нерселер чыгарып. Каяктан кийинесиң? Базардан. Базардан эле кийинем. Базардан, базарда жүрсөң, Торгойдо артыңан сүйлөй берчи. Нурматтын аябай ушу жөнөкөйлүгү жагат да. Жөнөкөй мындай ийкемдүү, ар дайым өзүнүн улууларга баш ийип тазим кылып турасың. Азамат, азыр костюм шым десеңиз, мен бир кызыктуу окуя эсиме келип кетти. Нурмат Данияр болуп биз Москвадагы биздин мекендештерге чоң программада концерт менен барып, ошол жерден такси менен барып, экөөбүз кирип кеттик концерт коюлуучу жайга. Анан бир маалда кийинели десек, экөөбүздүн да кийинерибиз жок. Өкөмтөң бири-бириңер звезда болуп, мен костюм сен көтөрүп келсең. Администратор көтөрүп жүргөн. Көтөргөн бойдон таксиге унутуп коюптур да. Ал таксист кыргыз байк экен да. Бирок биз концерт койгон жерге түштаган, кайра алып келип берген жок да. Ошол менен концертке тилекке каршы. Эже чакырды. Нурматты сахнага чакырып берер, формасы жок, формада эмес, нормада деп чакырды. Анан чыктым, көчөдөгү кийим менен чыкканга туура келди. Бирок эл ушундай сонун кабыл алды. Ошо жоготкон костюм шымдарыңан бөлөк башка азыр эсебин билбейсиңби костюм шымдарыңдын? Азыр чын айтсам, мен бардык эле кийимдерим үйдө жада деши кылып мен үйдүн эң кичүүсүмүн да, кенжесимин да. Ошондуктан менден кичүү инилерим болсо кийип ошондой болот деген. Эжелүү кыска эски тон дегенде. Анан кийин азыр ошол мурда клиптеримен бери үйдө баары эле сакталуу. Анан эң башкысы элге биз чыгармачыл адамбыз да. Эң башкысы көп эле экен кийимдери. Көп экен. Анда Нурмат, бул кийимиңизди дагы жаттап калайлы деген ой бар. Ошон үчүн сүрөткө түшүп коелу. Кел эстеликке. Айымдардын ортосуна келсин, Кел бияка келбейсиңби? Эмкиде биз айтабыз да эме депчи. Могу өткөндө кийип келген кайра кийиптир депчи. Эң маанилүүсү айта кетчү нерсе бар. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, сизде да
ар бирөөңүздөрдө ушундай мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Эгерде Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынан, биринчи коомдук каналдан өзүңүздөрдүн чыгармачылыгыңыз менен бөлүшкүңүздөр келип турса, Салам Кыргызстан хэштеги менен каалаган видео, каалаган сүрөт оригиналдуу болсо эле биз көргөзмөкчүбүз. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Ал эми бул селфини азыр тартканга даярбыз. Эгерде биздин күйөрмандарыбыз жана теле көрүүчүлөрүбүз даяр болсо. Кеттик. 1, 2, 4. Эң сонун чоң рахмат Нурмат Садыровго кол чаап койсоңуздар болот. Рахмат сиздерге да. Нурмат. Жо, чоң рахмат деп коштошпой эле коюңуз. Бүтелек. Бүтелек. Эми баштап атпайбы? Санжар, Нурмат, суранам, пожалуйста. Мынакей эме жигитке 70 өнөр астык кылат деп койду. Нурматты мен канчадан бери тааныйм. Бир гана ырчылык жагы эмес, мунун кодулдук жагы да бар да. Биздин жана легендардуу мерген турган байкени ушундай укмуш турат. Алда жагында бар беле? Башкаларды укмуш турап берет. Ауышкан турап берейин анда. Мерген байкенди турап берет. Мерген байкен заказ болот, Мерген байкен тураш керек. Бирок азыр Ауышкан радиого барга, эфирлерге барганда ошону турачу элем ошо. Даярданып туруңуз. Реквизиттерди биз даярдап берели. Ага чейин сиз биздин ушул мерген турганды, анан соң чал дедиңизби? Чалды дагы турап бересиз. Макулбу? Баарын турап. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, ардактуу айымдар жана мырзалар, көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Нурмат Садыров Образ мерген турган. Образ мерген турган. Анда мындай кыздар жана тураш керек. Эй, баштадык. Куда? Назиреже ойночу да жакшы. Давай анда. Баштан балекет, көздөн көгөлө кетпесин куда. Жо, мындай эмес беле, Нурмат. Ай, бир кайын бар эле. Ушул эмеге турмушка чыгып кеттир, эмне бир каалоо тилек айтып коеюн. Ошону баштабайсыңбы? Bir kalo tilek aytıp koyun kuda. Давайте, баштан балекет көздөн көгөлө кетпесин куда. Кол чаап койсоңуздар. Чаап койсоңуздар болот. Чалды дагы байкап коелу, чалды дагы. Ауышканы. Эми ауышканы сен менен туурасам жакшы да, садаган кетейин. Жымыңдап күлгөнүңөн. Мына Ата канчага чыгып калдыңыз? 70 турдум. Энем каякта? Кемпир жок, жаман жүдөдүм. 70 жашыңыз беле ушинтип сүйлөп калдыңыз. 70 жашсага эмне оюнчукпу. Нурмат Садыров кошо койсоңуздар ардактуу делегаттар. Азаматсыз Нурмат. Анда суу ичип алыңыз. Шарты түшүнүктүү болуп калды. Сахнага өтөлү. Анда биз биякта карап турайлы эми сиздин. Биз Нурматты сырттан гана карап турабыз. Оюнубузду баштайлы. Шартты дагы бир эстетип кетейин. Бул дүйнөлүк деңгээлдеги аябай кыйын фотограф. Тарынтпаш керек. Болгон айткан эмне десе ошонун баарын кыласыз. Макулбу? Сүйлөштүкпү? Нурмат Садыров, Салам Кыргызстан, биринчи коомдук канал, фотосессия. Нурмат Садыров жана Миландан келген фотограф Эрмеко. Покажи мне страсть. Страсть давай. Страсть. Кана? Тигр болчу, тигр бол. Кана? Тигр бол. Мышык эмес, тигр бол. Давай, жакшы. Давай. Биякты кара, давай. Мен сени тартып атам. Опа, опа. Сенки эме, мели. Ага. Опа. Эми чалсың, давай, чалсың. Ауышкасың. Ушуну туура таптың. Опа. Давай, Нурматик. Опа. Опа. Мындай колума ала алайын. Эй, деп коюңуз, Тартчы, айтып бер. Опа. Көп сүйлөгөн неме экенсиң деп. Опа, молодец. Эми. Нурик, давай, сен гангстерсиң. Эми сен гангстерсиң, кана? 41-чи жылдары. Опа, давай. Эми сен милый гангстерсиң, давай, кана? Милый гангстерди көрсөтсүң. Мондай тур. Мындай, Мондай тур, Опа. Ошол жерле койсо болобу? Опа, Нежный гангстер. Азыр мындай коюп кой. Чото молда кыз да кылып үйрөтөк сен, Сен билбейсиң, сен мындай коюп коюр.
Азыр сен коёнсуң. Кана коёнду көрбөсүң. Коён кандай? Коён, фотоны тарантпаш керек, коён. Давай, тартпа. Коён секирип баратат, кана. Кана. Давай, кет. 1 2. Опа. Опа. Молодец. Эми? Муну сен кийесиң? Ушул жери жаккан жок. Муну кийин, Кийиңиз. Санжар жардам берип коесуң. Муну мындай. Мындай. Мындай эле. Кандай? Сен наоборот беле. Капталынан. Тура. Бара. Опа. Ушундай фотограф. Ооба, ошондой. Бүгүн классика шугуна кийип келсем болмок экен. Нуреля, бери кара. Опа, кетти. Мындай туруңуз. Башыңызды ийкеңиз. Турайын, Бүгүн турасыз. Опа. Ага, кетти мына. Невестканы менен невестканы. Страстно көрөсүңүзчү. Страшно эмес, страстно. Опа. Опа. Жакшы. Эми мындай кылыңыз. Мындай туруңуз. Анан букетти чакыртасыз анан. Артка артайын деп жыргаңыз, 2. Давай. Давай. Кыздар кармагыла, залда турган кыздар. 1 2 3. Yes! Молодец. Нурмат Садыров жана Миландан келген фотограф Эрмек Алабеков. Чоң рахмат. Аябай, сону коёнду жакшы тура эткенсиз. Жана чалдын ордуна коён туратсак болмок экен, Коён кантип кыйкырат? Негизи коён кыйкырбайт да. Кыйкырбайбы? Анда эмесе. Колдон келишинче фотограф тарантпаганга аракет кылдым. Азаматсыз. Анда биз сизди дагы мындай өзүбүздүн салтыбызга карап эле азыр эжекелерибизди чакырып, эжекелерибиздин колунан өзгөчө белек кыйгарабыз. Бул белек башкы деме өрчүбүздөн Шоро компаниясынан кыргыз жыттанган ден соолукка пайдалуу болгон суусундуктар. Бул биздин атыбыздан белек. Суу ичабыз, секирип атып чарчап калдыңыз. Легенда суусу Шоро фирмасынан чыгат до конца. Тил жактан сени карап отуруп, аябай кубанычка батып, каткырып, күлүп чер жазып алдык. Азамат кыз эмнелечиле жана эр жигитке 70 ыраздык кылат деген сөз. Дагы бирөөнү тура берчи. Туп-туура келет экен. Мени тура берчи мени. Мен тура берчи деп. Ал эми бул Шоро компаниясынын белектеринен эмеси болчу, рекламасы болчу. Ал эми өзү белекти Шоро компаниясынын Шоро байкеси алып чыксын. Кол чалар менен тосоңуздар. Кол чалар анда Нурмат Садыровго биздин башкы деме өрчүбүз Шоро компаниясынан белек. Саламатсыздар. Мынакей Нурмат, эми абайла бул корзина сени көтөрө албасын, Көтөрө аласың. Бул Шоро компаниясынын продукцияларынын баарысы сенин да талантыңа талант, ийгилигиңе ийгилик кошот, сулуулугуңа сулуулук кошот. Андыктан аптаптуу жайдын ысык күндөрүндө ар дайым Шоро компаниясы менен биргеликте бололу. Нурмат Садыров. Нурмат. Фамилияңыз Садыров, унутпаңыз. Ооба. Эми элдерге кайрылып алыңыз. Өз кезегинде силердин жалпы жамаатыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ар убакта бар болуңуздар. Кыргызстанга салам. Чоң рахмат. Кубанычтамын аябай. Аны эмесе сүйүктүү теле көрүүчүлөрүбүз, сиздер дагы албетте эле эгерде Нурматка болгон сурооңуздар бар болсо, Нурматтын селфисинин астына комментарий калтырсаңыз, Нурмат өзү окуйт. Чоң рахмат. Кол чалар менен uzatыңыз. Рахмат. Бул белекти ала кетиңиз. Көтөрүп кетейин байкеге. Байке үйүнө чейин жеткизип коет. Үйгө чейин. Жаш барыңыздар. Рахмат. Эгерде кыздар, айымдар, кимиңиздер ушундай татынакай сулуу болуп, өзгөчө болуп жүргүңүздөр келсе, биздин татынакай сулуу Нерим Төрөкулова деген кызыбызга кайрылсаңыздар, ар дайым сиздер жагымдуу дагы, жылдыздуу дагы болосуңар. Бизге окшош суп-сулуу болосуңар. Неримге барыңыздар. Шоро компаниясынын продукциялары менен жайдын аптабында бирге болуңуздар. Себеби Шоро компаниясы ар дайым сиздерге дем, күч жана жылдыздуу жүз тартууламакчы. Биз Шоро байке менен бирге.
Жылмаю өмүр узартат. Бир саат бою Салам Кыргызстан кыргыз элинин өмүрүн узатканга аракеттенди. Туп-тура айтасың, күлкөдөн солуктун мүлкүдө бардыңыздарда жүзүңөрдөн жылмай кетпей, чөнтөктөн акча тапталып кетпей, артыңардан жамандык кууп жетпей, жаныңыздарда Салам Кыргызстан жарбашып кетпей жүрөрсүн. Ар дайым биз менен болуңуздар. Азаматтар, кесиптештер, бүгүнкү эфир, бүгүнкү конокторубуз өзгөчө жана өтө кызыктуураак болду окшойт. Андыктан ар дайым биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Ар дайым сиздер биздер менен бирге болуңуздар. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Санжар, Гүлжайна, Назира болду. Анда болсо кеттик. Салам Кыргызстан! Кудайым, Назира, мен таң калганда эмнеге таң калдым көрөсүңбү? Сайкал деген аябай биздин көз чайы мындай. Саламатсыздар. Мен деген жөн эле кыздарга мындай деп коюп, ал аябай үйүндө мындай болуш керек. Не? Жөнөттөр деген, Мындай. Эми билбейм, аны мени көрбөсөм эмне көрдүң беле? Көрбөсөм деле билем мен, Сайкал бизге экөөбүзгө окшош. Койчойлор ушундай эле артынан кеткен эле, эртең астынан чыгып калсам эмне дейсиң ана? Астынан чыгып калса наркы жол менен өтүп кетип каласыздар. Жентирчи. Бирок чын эле Сайкалдын мындай кантип эле адам жини келгенде ошентип урушсун, Кыздар, антпек эле кызбырактан кетип каласыңар, жөн эле кыйкырат да тура. Эй, көзүңөрдү чукуп коюм, тазалап коюм, бетиңерди аймап алам дейм. Албетте бирок Сайкал аябай арыктап, бул чыгармачылык менен аябай жакшы иштеп аткан көрүнөт, Мейли, эмне болсо да иштей берсин, чыгармачылыкка ийгилик каалайлы. Эң негизгиси Гүлшайыр эжедей эле айым болсо, кыргыз эле жетиштүү болот, Албетте, бизде андай кыргыздын кыздары көбүрөөк болсо, бизге деле окшош деп айта кетели, сага мага окшош кыздар көбүрөөк төрөлсүн, Ооба, экөөбүзгө окшогон. Сайкалга ийгилик, кечирип кой Сайкал, артыңан шыбап турган кайра мактап койдук. Көйнөгүн кара. Калып билбей жүрөтчү. Жөнчай боорум эсилип калды, Боорун каякта билесиң? Боорум каякта экенин билбейм, но бөөрөгүм биякта экенин өткөндө билдим. Мен самый главный өпкөм каякта экенин билсем болду да. Таластыктарды өпкөдү. Жөнтүрчү мага тийишпей. Тамаша. Ай, Нурматтын аткарганын карачы. Нурматтыкы мындай. Мен ойлойм, Нурматтынчы мындай кебетеси ырчыларга деле окшошпойт го, Мындай үнү бар жакшырдайт, бирок куудул болсо чөткө болмок да. Ырчы болбой эле куудул болсо болмок. Ошо да, бирок Кочо эмне кыласыз? Куудул болсо экөөбүзгө деген конкурент болуп, зачем керек ол? Байкуш Нурматтын эмеси, Кудай мындай боюн кичирээк кылып эле берип койгондо, бирок жүрөгү курсак салып тур го. Шарманда. Уялып кеттим курсаңа, просто айтайын дедим, капа болуп калбасын дедим. Эми кетти да, айта бердим, эмне да? Эмнеси жаккан жок сага? Курсак салып кей. Эми курсак Жашелеп ал, Эми өзүбүз тарт ичиңде. Эми экөөбүз го эми. Бирок орустарда жакшы макал бар экен. Аял кишинин ичи жок болсо, үйдүн ичинде мебель жок деп коет. Мейли, эсеби Нурматка деле чыгармачылыкка ийгилик каалап коелу, Ооба. Бар болсун. Биздин эми бул деген салтка айланып баратпайбы, Салам Кыргызстанда башында аябай сүйлөп туруп, аягын Сөзсүз түрдө адамдын кемчилигин айтып кой, сага таарынышпасын, туура? Ошон үчүн нормально келсин бизге. курсагын тартып, Нормально. Экөөбүзгө бирдеме көтөргөндө вообще айтпайт болчу. Анда суроо, ошо айылга барып, уйса, бээ сайган билесиң, Уйса. Уйдун канча, бээнин канча желини бар? Желин, жөнтүр. Желим эмне? Уйдан тартпай койчу, жок. Аттын мамага. Мама. Билбейм. Анда кишиге болсун деп коет. Анда Үчөө болот, бирөө запаска. Болду, буну бербеле койчу. Ошо да мен сен демеделе, токтоп жана. Ушул жерден баштайлы, сен коркуп бара.